Кайрадан барыңарга салам. Физика сабактарын улантабыз. Эки багыттуу кыймылдын экинчи бөлүгү. Сразу суроолорду чыгарып кетебиз. Бул жакта шлангтан 15 метр секунд ылдамдык менен жерге карата бурчу 30 градуста суу агып жатат. Шлангтын бетинин аянты 1 сантиметр куб. Абада жайгашкан суунун массасы канча? Абада. Мындай бир шланг бар экен, значит. Мындай шланг. Бул жерде аянты, бул S деген аянт бар, 1 сантиметр куб. Ушул жактан суу чыгат экен. Суу чыгып барып туруп, бул жерде жайгашкан, келип туруп кайра ушул жерге түшөт, Биз бул суунун массасын кантип тапсак болот? Биз убакытка деген убакытты бунун ылдамдыгына көбөйтө турган болсок, бул суу могул жактан канча метр суу чыкканын тапсак болот. Метр дегенде кандай десем, мисалы, могул жакта бир мындай фигура бар болгон болсо, цилиндр, Бунун аятын кандай кылып табабыз? S көбөйтүлгөн H деп табабыз. Биз дагы ушул канчалык узундуктагы суу чыкканын убакыт көбөйтүлгөн ылдамдык менен таба алсак болот. Бул ылдамдыкты анан кийин шланганын аянтына көбөйтө турган болсок, бетинин аянтына көбөйтө турган болсок, бардык көлөмү чыгат. Бул жактан көлөмү чыгат дагы. Көлөмүн деген суунун тыгыздыгына көбөйтө турган болсок, массасы чыгат. Масса бар V көбөйтүлгөн ρ. Эми шлангдан чыккан суу канча мүнөттө же болбосо канча убакытта жерге түшөт? Ошол убакытты табайлы. Эгер 15 метр секунда менен чыгып аткан болсо, эки компонентке бөлүп алабыз. Y жана Vx. Мындай болсо деген, бул жерде 30 градус, бул V. Бизде вертикалдык компонентасы Vy барабар канча болуш керек? V көбөйтүлгөн синус альфа. Горизонталдыгы Vx барабар V көбөйтүлгөн косинус альфа. Биз бул жактан бизге керектүү нерсе убакыт эле. Убакытты кантип табабыз? Убакыт барабар бул өйдөгө чыкканга чейинки ылдамдыкты, вертикалдуу ылдамдыкты канча мүнөттө токтотот? V бөлүнгөн G. Же болбосо бизде ылдамдануу мындай немеде болчу, формулада. Ылдамдануу барабар ылдамдык бөлүнгөн убакыт, убакытты деген табыш үчүн V бөлүнгөн ылдамдануу болуш керек. Же болбосо биз гравитацияны ылдамдануу сыяктуу колдонуп атабыз. Мисалы, өйдөгө чыгып баратса, бир ылдамдык менен, кандайдыр бир ылдамдык менен өйдөгө чыгып бараткан болсо, гравитация токтоо минус модулу менен өйдөгө чыгып бараткан нерсени токтотот дагы. Анан кийин ылдамдыгы 0 болгондон кийин кайра ылдыйды көздөй тартып барып, кайсы жерге түшүрөт, Ылдамдануу сыяктуу алып койсок болот. Башында минус болот, анан кайра ылдый түшүп атканда плюс болот. Убакыты ошондо V бөлүнгөн G болуш керек. Бул 15 бөлүнгөн гравитацияны 10 деп ала беребиз, барабар 1.5 секунда. Бирок бул 1.5 секунда деген бул суунун өйдөгө чыккан эмнеси, убакытысы. Кайра ылдыйга түшкөндө да точно эле ушундай убакыт менен түшөт. Ошондо эмне кылыш керек экен? Биз эки убакытты T барабар кандай? 2V бөлүнгөн G кылышыбыз керек, Муну 2 көбөйтө турган болсок 30, 30 бөлүнгөн 10 барабар 3 секунда болот. Барабар 3 секунда. Эми деген бизге керектүү бардык нерселер бар. Суунун тыгыздыгы деген ρ барабар 1 сантиметр куб. 1 грамм 1 сантиметр куб болуш керек. Сантиметр куб. Бул деген 1 сантиметр куб көлөмдө 1 грамм суу бар деген нерсе. Эми мол формулалар менен алып келип туруп бул жактан жазабыз. Бизде эмнеси ылдамдыгы деген 15 метр бөлүнгөн секунда. Көбөйтүлгөн убактыбыз деген 3 секунда. Көбөйтүлгөн
биздин аянтыбыз 1 сантиметр куб, бирок 1 сантиметр кубту метрге өткөзүшүбүз керек, же болбосо муну метрди сантиметрге өткөзүшүбүз керек. Бизде деген тыгыздыктагы сантиметр болгону үчүн 15 метрди сантиметрге өткөзүп алсак болот. Же болбосо метрди сантиметрге өткөзүш үчүн 100гө көбөйтүшүбүз керек. 15ти 100гө көбөйтсөк деген 1,5 миң болуш керек. 1,5 миң сантиметр бөлүнгөн секунд болуш керек, бул сантиметр бөлүнгөн секундда. Кайра өчүрүп жазайын. 1,5 миң сантиметр бөлүнгөн секундда, көбөйтүлгөн 3 секундда, көбөйтүлгөн дагы аянты деген 1 сантиметр куб. Бул барабар көлөмү. Биз массасын табыш үчүн ушул көлөмдү эмнеге 1ге көбөйтүшүбүз керек. Массасын көлөмү таба турган болсок, 1500 көбөйтүлгөн 3 4,5 миң сантиметр куб болот экен. 4500 сантиметр куб көлөмү. Массасын табыш үчүн буну тыгыздыгына көбөйтөбүз. Массасы барабар 4500 сантиметр куб көбөйтүлгөн 1 грамм бөлүнгөн сантиметр куб. Сантиметр куб менен сантиметр куб кетет дагы, бул канча экен? 4500 грамм. Же болбосо 4500 граммды килограммга айландыра турган болсок, 4,5 килограмм. Эми кийинки суроолорго өтөрөбүз. Кийинки суроо уже орусча болот, бирок түшүндүргөн орусча түшүндүрүп берет. Бир нерсе деген 20 метр секундда ылдамдык менен атылды. Анын деген жер менен бурчу деген 60 градус экен. Андан кийин бизден сурап атат, ылдамдыктардын мисалы x, y вертикалдуу вектор менен x векторунун ортосундагы бурч 45 болгондогу бизге деген ошол нерсенин немесин тапкыла дейт, координатасын тапкыла дейт. X координатасы жана y координаталары кайсы жерлерде 45 болот? Мисалы деген эң биринчисинде мисалы бизде вертикалдык компонентасындагы ылдамдыгы чоңураак болот. Ошон үчүн 60 градус деген мындайраак болуп калат дагы. X деген кичинекейирээк. Бизде 45 болгондо экөөнүн ылдамдыгы тең болгондо 45 болуш керек. Же болбосо Vy бөлүнгөн Vx барабар 1 болсо, канча? Бета барабар 45 болот. Бирок бул бир эле жерде эмес, эки жерде келет. Биз деген эгер x, y деген координата сызып ала турган болсок, бул жак y, вертикалдуу y, бул жак x. Кандай кылабыз? Биринчи ушул 45 градуска канчанчы мүнөттө жетет? Баштапкы формулаларын жазып алайлы. Бул жакта деген v0y эң башындагы вертикалдуу ылдамдыгы жана эң башындагы x компонентасынын ылдамдыгын таба турган болсок, v0y барабар v0 көбөйтүлгөн синус альфа. v0x барабар v көбөйтүлгөн косинус альфа. Бирок бул x компонентасы эч качан өзгөрбөйт. Анткени бул жака таасир эткен күч жок, ошон үчүн өзгөрбөйт. Бизде деген вертикалдык компонентабыз y компонентасы кандай болуп өзгөрүш керек? v y барабар v0 y минус gt болуш керек. Же болбосо плюс дейбиз. Биринчисинде деген вектор гравитациябыз бизге минуска таасир этет. Эмне башкача айтканда, ылдамдыгыбызды токтотот дагы, андан кийин үстүнө чыгып туруп кайра ылдый түшүп баратканда ылдамдыкты кошот. Анда деген плюс менен алабыз гравитацияны. Бизге деген ошондо 45 болуш үчүн кандай шарттар керек? Vy менен Vx барабар болуш керек. Же болбосо экөөнү бөлгөндө 1ге барабар деген, ошо экөө барабар деген нерсе. Эми ошондо Vx эч качан өзгөрбөйт.
Vx барабар Vy. Бұл барабар V көтілген косинус альфа. Бұл барабар V0 Y плюс GT. Жоқ болса, бұл ылди түшкөн үчүн минус кылып алабыз. Минус кылып алабыз дагы. Ошондой экөөнү барабар кыла турган болсок, бизде кайсы? V0 Y'ды билебиз. V косинус альфаны дагы билебиз. Бизге таба турган убакыт эле калат экен. Ошондо бул минусту ар жака өткөзө турган болсок, кандай болуп калат? G көбөйтүлгөн убакыт бул барабар V көбөйтүлгөн синус альфа. Бул V0 Y деген V көбөйтүлгөн синус альфа деген, могул жактагы формуладан. Минус V көбөйтүлгөн косинус альфа. Эми деген убакытты табыш үчүн экөөнү тең барчагын G-га бөлүп коюшубуз керек. G-га бөлө турган болсо убакытты табабыз. Бул жерде убакыт барабар 20 көбөйтүлгөн синус 60 минус 20 көбөйтүлгөн косинус 60. 7.3 бөлүнгөн 10 0.7. 0.73 секундада 0.73 секундада 45 градус деген координатага жетет экен. Экөөнүн эки вектордун немеси, ылдамдыктын вектору жерге жараша 45 градус болот. Значит, бизде деген ошол убактагы координаталар кандай болот? Аны мындай кылып тапсак болот. Значит, бул жактан x канча болот? X'ти табыш үчүн x1'де колду дагы экинчиде x табуу керек бизге. x2 дагы керек. x1 барабар v көбөйтүлгөн косинус альфа, x компонентасынын ылдамдыгы көбөйтүлгөн убакыт болуш керек. Убакыт деген буну t1'де коелу. Анткени экинчи дагы убакыт керек, бул жакта 45 болгондо болсо. Бул барабар косинус 60 көбөйтүлгөн 0.73. 7.3 метр болот экен. 7.3 метр. Ушул эле жердеги y беребиз. Мисалы, могул жерде деген ылдамдыгынын эмеси 45 боло турган болсо, бул бурчу. Ушул жерде координата x1, анан кийин y1 деген координата. Y беребиз бизде. Бул барабар биз мындай формула менен тапчубуз, мурда бийиктигин h барабар v0 убакыт плюс же болбосо азыр биздеги минус gt квадрат бөлүнгөн 2. Ордуна кое турган болсок, v0 деген бул биздин вертикалдуу ылдамдыгыбыз болушу керек. Көбөйтүлгөн синус 60 көбөйтүлгөн убакыт 0.73 минус 10 көбөйтүлгөн 0.73-түн квадраты бөлүнгөн 2. Бул y компонентасыныкы 9.97. Почти барабар 10 метрде болот экен. Бизде y1 деген 10 метр болот экен. Ол деген y1 деген нерсе. Значит, эң биринчи координатабыз 45 болгондо кайсы болду? Жоопторун бул жака жазып коелу. 1 b барабар 45 болгондо координатасы 7.3 x-тики. Y-дыкы деген 10 метр. Экинчи жоопторун бул жака жазабыз. Уже экинчиники деген үстүгө чыгат дагы. Үстүгө чыкканда vx барабар кадимки эле v көбөйтүлгөн косинус альфа болот. Y деген бул жерге келгенде 0 болуп калыш керек. Анткени токтойт. Андан кийин кайра ылдый түшүп баштайт. Ылдый түшкөндө кайсы g көбөйтүлгөн t деген убакыт көбөйгөн сайын vy дагы көбөйө баштайт. Vy деген ушундай болуп калат. Бул жерде таба турган болсок, vx менен vy дагы барабар болгондо болуш керек. Vx барабар эмне g көбөйтүлгөн t болуш керек. Убакыт барабар vx бөлүнгөн
10 бөлүнгөн 1 секундадан кийин экөөнүкү барабар болот экен 1 секунда. Бирок ал өйдөгө чыккандан кийин кайра ылдый түшүп бараткандагы 1 секунда. Анан биз андан мурунку могул жерге чейинки бардык x'ти табышыбыз керек. Бул жака келгендеги чейинки. Андан кийин бул нерсенин канчалык бийиктикке чыкканын да табышыбыз керек. Бул жерде h деген бийиктик болсо, кайра ылдыйга түшүп бараткандагы 1 секунда дейин канчалык ылдыйга түшсө деген ошондо кемитип койсок, бул жерде y координатасы чыгат. Кайра үстүгө чыгып бараткандагысы жок, x деген ошол убакытка көбөйтүп койсок эле чыгып калышы керек, Бирок үстүгө чыккандагы убакыты 2h бөлүнгөн g болуш керек тамырдын астында. Бирок h'ты табыш үчүн биринчи убакытты табышыбыз керек. Өйдөгө чыккан убактысы деген 20 боло турган болсо, 1.73 секунда. 1.73 секундада h канча болуш керек? GT квадрат 10 бөлүнгөн 2. Бизде деген бийиктиги деген бунуку 15 метр болот экен. Бардык чыккан бийиктиги h барабар 15. Андан кийин ылдыйга 1 секундада түшкөнү канча метрде түшүш керек? GT квадрат бөлүнгөн 2. Ал убакта деген t деген 1 секунда, g деген 10 бөлүнгөн 2 5 метр болуш керек. Кайра 5 метрге түшөт экен. 5 метрге түшкөндө кайра канча? 10 метрге келип калат. 15тен 5ти ала турган болсок 10 метр. y2 барабар 10 метр. x2 уже бул x'ке, могул x'ке v көбөйтүлгөн t деп кошсок, убактыбыз 1 секунда. Vx деген бизде деген 10 метр секунда болот, Vx. Анткени синус бизде Vx деген V0 көбөйтүлгөн косинус альфада. Бул косинус альфа, косинус 60 деген 0.5 болот, экөөнү көбөйтсөк 10 метр секунда чыгыш керек. 10 метр секунданы 1ге көбөйтсөк 10 метр болот. Значит, кандай болуш керек? Бул x'ти табышыбыз керек биз. X'ге деген 1.73 секундада келген. Көбөйтүлгөн 10, 17.3, 17.3 көбөйтүлгөн плюс дагы 10 кошсок деген 27.3 болуш керек экен. x2 барабар 27.3 метр болушу керек. Ошондо дагы бир экинчибиз b1де кол, b200 экинчи 45 болгондо болсо вектору. Бул канча экен? Дагы 27.3 метр. Андан кийин y компонентасы кайра эле 10 метрге. Биринчисинде өйдөгө чыгат дагы 10 метрге жеткенде, өйдөөсүнөн караганда 10 метрге жеткенде 45 градус болот экен векторунун бурчу. Андан кийин кайра өйдөгө чыгып туруп, кайра ылдый түшүп баратканда дагы 10 метрине келгенде канча? Вектору 45 градус болот. Ушу менен биздин сабактар аяктады. Көрүп бөлгөнүңүздөргө баарыңыздарга рахмат.